Редакциябызга биз жашаган Батирдин эси эч себепсиз балдарымды сабап, мен балдарымды коргош үчүн аны түртүп жиберсем, үстүмөн арыз жазып, иш козголуп жатат. Ак жерден күнөөлүү болуп, соттолуп кетүүнүн алдында турам деген келин кайрылды. Ал окуяны башынан айтып берди. Майдын этектеринде киргенбиз квартирага. Бир квартирада жашаганбыз. Село Пригородный. 3-4 ай болбой эле октябрдын 11-инде эчтеке деп түшүндүрбөй бир эже, кызы, күйөөсү үчөө келип эшикти талкалап киришип эле хозяин экенин түшүндүрбөй эле биз негизи күйөөсүн эле тааныдык да. Анан апасы менен кызы келди. Үчөө келип алып, мен балдарымды уруп, анан кирип келип эле эчтеке деп түшүндүрбөй эле уруп киришти. Анан кийин силер кимсиңер деп түшүндүргүлө, силер кимсиңер деп сурасам, эчтеке деп айтпай туруп эле ич аяктарым ушундай баягы банка салат жабылып аткан убакыт болчу. А мен компот ушундай немелер жаап койгом да. Ошолорду кирип келип эле банкаларымды карап эле талкалап башташты да, сындырыпчы. Анан силер өзүңөр түшүндүрбөйсүңөр, силер кимсиңер десем, дагы эле эчтеке дебестен эле анан күйөөсүн көрүп таанып калдым да, хозяин окшойт, сиздин аялыңызбы десем, ал да унчукпай эле, сөгүнүп сагынып эле, эчтеке неме кылбай эле жаман сөздөр менен кыйкырынып баштады. А мен айттым, балдарымды урбагыла деп тостум. Тоссом, кызы айланып келип, кызымды уруп, баламды уруп, ушинтип атышты да. Анан ошо эмне үчүн уруп атасыңар деп түшүндүргүлө, эмнеге эметип атат, мага айткыла, мени ургула десем, эчтеке түшүндүрбөй эле келип эле кызым менен баламды сабады ушинтип. А мен баягы тозуп неме кылып атканда мага атырылып келди да. А мен мынтип түртүп неме кылып койсом, ал отуруп калды да, анан бир убактан жыгылып калып туруп эле мени тиги түртүп салдың, менин башым жарылды, сен мени урдуң. Мен айттым да, мен азыр милиция чакырам, силер өзүңөр келбесиңер, мен милиция чакырам десем, сразу эле шып эле үчөө тең жыйналып эле чыгып кетишти да. Үйүм баарын талкалашты, эчтекесин калтырган жок. Өзүнүн, мисалы мен айрды квартирага снимать этем да, 5000 сомго снимать этишим. Анан тиги балдарымды урба деп атам да, балдарымды урба, мени ур, балдарымды урба, тийбе балдарыма десем, балдарымды уруп алганга неметип, күйөөсү чыгып, сен бунун баалдарын үйүнүн ичинен урдуң, бул заявление жазса сага, сен соттолуп кетесиң деди да. Күйөөсү ушинтип айтып атты да. Аялына ушинтип айтып атты да. Анан ал кирип келип эле кайра бетин тытып, кызы экөө тең жерге жатып алып оонап, мени ушинтип тепкиледи деп айтам азыр. Урду деп айтам. Силерге эч ким ишенбейт. Өзүнүн үйүн өзү талкалап, айнектерин баарын сындырып, эшиктерин баарын кыйшитип сындырып, талкалапчы, тарсылдатып. Анан мен азыр милиция келсе ошентип айтам, силерге ишенбейт, мага ишенет деп атпайбы. Тигилердин эмесине барсак, алар болсо, ал өзү медик болуп иштеген аял экен. Мен больницага жаттым деп, убакыт өткөрүп, больницага жатып, өзүнө акча берип жаздырып алыптыр жанагындай дечи. Эми ушу акырын эле мисалы балдарымды коргоп аткан моментте тийбе мен балдарыма деп жөөлөп мынтип катуу түрткөн андай болбойт да. Жөөлөп мынтип түрткөн немени отуруп калып бир аз отуруп анан кулагандан кийин башым жарылды деп атпайбы. Эми ошондой кулаганда баш жарылбайт. Жарылган күнү деле анчалык болбойт да, мисалы сотрясение чейин болбойт да. Эми ошону түшүндүрүп айтып неме кылып атсам, милициялар да калат нерсе кылып атат. Бизге угроза кылып атат. Мисалы, балаңды билем каерде окуйт экен, кызыңды билем каерде окуйт. Ар бир неметкен сайын базарга барып алып деле тааныштарыбызга айтат экен. Мен мунун баласын өлтүрүп кетем, кызым минтип кетем, мен чоңоюп калган кызым бар. Анан коркот экенсиң да. Канча жашта? Кызым 15ке чыгат, балам мына 9га чет сентябрда. Анан мени коркконум ушул да, күндө эртең менен туруп, Кудай сактаса экен мен балдарымды депчи. Анан айтам да, мен балдарыма тийбечи, мен кечеде да ушу следователь чакыргандан айттым. Мен балдарыма тийбесин, макул, мен соттогузум да эмне кылсам, мен балдарыма тийбесин десем, мен сени түйүң менен жок кылам. Балдарымды да, кызымды да
уруп кетем, анан өлтүрүп кетем, анан ушундай угрозаларды кылып атат да, мисалчы. Аракеттерди кылып атат да, ошон үчүн айтып атам. Топ ойношкон экен, топто ошентип кирип кеткен экен. Анан тиги сосед келип ызылдап, анан кийин тиги хозяйкага чалып коюптур да. Силердин немеңер, квартирантыңар ушинтип мусор ыргытып атат. А мен кечинде келип эле, жумуштан келип эле кызыма айтсам, кызым мама ушинтип балаңыз ыргытып койгон экен, соседтер жалоп берип атат. А мен чуркап бардым сразу эле. Барсам, Корей сулутундагы эжекен неметип эле тыкылдатып эле келип айттым, эже ушинтип кечирип коюңуз, мен балам ушинтип топ ойношкон экен, ыргытып калыптыр, мусор бир аз баклажка ыргыткан экен, кечирип коюңуз десем, күйөөм экөөбүз тең бардык. Сразу эле ошо 1-2 саат кийин эле бардык да. Десек, ал эже деле түшүнүктүү эле неме экен, о макул кечирем, эми сен Шведия иштейт экен деп уктум, жакшы эле экен, эми кечирим сурадыңар, мейли, эми бала экен, мен ага деле эчтеке дебейм, мейли, мен тиги хозяйкаңарга чалып алыптырмын да, чалбай эле койбой деп ошентип калды да. Бизде ошо акчаны берип койгондон кийин заранее чыгарыштын максатында кылышат экен. Анан дооматы ошол мага акча төлөйсүң. Кечеде да ошо РОДД ошентип айтты да мага. Мен сенден бер жагы эле миллион алам. Баары бир бересиң мага деди да. А мен айттым, мен эмнеге берем? Мен защищать этип аткан киши эмнеге мен акча төлөшүм керек? Сен менин балдарымды уруп атпайсыңбы? Эмнеге мынтип атасың десем, бул ушундай экен да. Мурунку квартиранттар да ошентип урган экен, алар эми Кудайдан көрсүн, мен эчтеке дебейм, мага кереги жок мындай неме, ызычуу деп кетип калышыптыр аларчы, ошол убакытта эле сразу эле көчүп кетишиптир. А мен жолдошума деле айттым, мен ушунча ызычуу болуп кетти, көчүп эле кетеличи, мага да жаккан жок мындай неме депчи. Аял аябай эчтеке деп айтпай дебестен эле, мисалы аял менен сүйлөшкөн жокпуз да, күйөөсү менен сүйлөштүк. Башында айткам мен, кызы, анын аялы болуп келишпейби эч ким десем, жок, келишпейт, мен өзүм чечем деген да. Ооба, сурак берилип, сиз урган турбайсызбы, сиз мындай кылган турбайсызбы, кол коюп бериңиз, мойнуңузга алыңыз деп ушундайларды айтып деме кылды. Анан мен айттым, мен эмнеге мойнума алам, эмнени мойнума алам десем, 119 статья боюнча сиз соттолосуз деди. Анан эмнеге десем, за хулиганство дейт. Мен намеренно барып урдумбу же кандай кылдым, силер ошону түшүндүрүп айтпайсыңарбы, эчтеке следствие кылбай туруп эле силер эмнеге ушинтип айтасыңар десем, анда силерди камап салабыз, анда минтебиз, анда тигинтебиз деп ушундай немелер болуп атты да. Анан баягы ызычуу болуп, монтип чапкылап ургулаган, башка чаап жүргөнгө балам стресс болуп, түнү менен калтчылдап, титиреп ыйлап чыкты да. Кызым азыр учетто турат, невропатолог улам барып көрүнүп неме кылып атабыз. Бирдеке деп сүйлөп неме кылсаң, байкайм да балдарым кадимкидей титиреп, өзүн карман албай кетет да. Ошондон кийин аябай стресс алыптыр да экөө теңчи. Балдарымды уруп атсам, мен видеокамерадан кармап тура аламбы, тура албайм да. Милицияны чакырам десем, булар ошо даярданып, чекеде тартып, даярданып турушкан экен да. Ошо өзүнө керектүү жерлерин тартып алып, кереги жок жерлерин эметип койгонгочу. А мен мисалы эчтеке билбеген убактарда эле кирип келип эле жанагынтип ызычуу кылышты, мен чыга калдым, эчтеке билбей эле, ой эмне болуп кетти, телефон кармаганга деле эчтеке неметкен жок. Каарманыбыз окуя болгон күнү райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазганын, бирок тиешелүү кызматкерлер анын арызын карабай жатканын, жабырлануучу болгонуна карабастан суракка чакырылып, балдары психикалык жактан жабыркап жаткандыгын айтып, көзүнө жаш алды. Балдарымды үйгө киргиздим, сиңдим бар болчу. Сиңдим милиция чакырды. 1-4-түн ортосунда болгон иш да, 1-2-лерге жакын келишкен аларчы. Анан ызычуу болуп антип минткенче 4 болду саат. 4-5-тин ортосунда милиция келди, опер келди, бизден заявление алды. Ошол убакта баягы революция болгон убагыбы же кандай, мен ошо жакшы түшүнө албай калдым. Тигилер ушинтип айтып атты да, тиякта ызычуу болуп, элдерди немете албай атабыз, пикет болуп атат деп айтып калышты да. Анан мен ошого немете албай калдым да, түшүнбөй калдым да, эмне болду, ызычуу болуп атат, биякта милициялардын немеси эч ким бошобой жатат, биз келдик деп эле ошол жерден эле машинаны токтотуп эле бизден заявление алды. Балдарымды ушинтип урду, мынтти деп жазып бердим. Алар ошо видеого тартып алышыптыр да, баягы ызычуу болуп аткан моментте мен эмне болуп атканын деле билбейм да, балдарымды коргоп эле мынтип турдум да. Аны ошо түртүп аткан жерди ошо кызыбы же күйөөсү бирөө, булар даярданып келишиптир да. Даярданып келип, анан тартып алыптыр жанагы жерди.
Анесе мен түрттүм, башым жарылды, мен больницада жаттым, сотрясение болдум, мен башым неметип атат деп доогуруп бизге доомат коюп атат да. Анан милиция келгенде айттым, ушинтип өзүнүн бетин өзү тытты, күйөөсү да бизди сабады, мынакей аялы келип менин чачымын жууп, балдарымды ошо келип сабап кетти дедим. Анан макул дедим, арыз жазасыңарбы деди, жазабыз дедик. Алар сразу эле ошо машинанын үстүнөн эле жаздыртты. Мен кол коюп жазып бердим. Алар мага судмед экспертизага кагаз берди. Анан ошо кагаз боюнча мен барып, эртеси күнү барып экспертизадан өттүм. Ошентип балам экөөбүз өтүп келдик. Кагаздар бар менде. Жыйынтыгын айткан жок, айтты неме деп. Следователь келет, өзү алып кетет деди да. 14 күнү чалдым. Ошентип мен заявление жаздым эле, экспертизаны өттүм. Эмне кылайын эми, барайынбы десем, жок, экспертизаңызды колуңузда кармап тура бериңиз, мен сизге өзүм чалам деди. Анан 1 ай өттү. 1 айда деле тыянак чыккан жок эч кандай. А мен кайра барып айттым, чалдым, телефондон чалдым. Чалып айтсам, эже кое туруңуз, азыр неме жүрүп атат. Баягы элдер карантин убагында неме болуп аткангабы. Азыр неме боло элек, бир аз кое туруңуз деди. Анан макул деп анан 1 ай дагы созушту, дагы 1 ай созушту. Ошентип келип мына жаз камал болду. Арызым тергөөгө өткөн эмес экен. Мен арызым табылбай жатат. Мына кечегиде Экспертизанын жыйынтыгын барып сураган жоксузбу өзүңүз? жок, мен барайын барсам неме деди. Сиз бул жака алганга эч кандай немеңиз жок деди. Буну тергөөчү келип өзү алып кетет деди. Сиз муну тергөөчүгө бериңиз деди да, бул кагаздычы. А мен кечегиде ошо заявлениеңизди табыңыз деп атпайбы? А мен кечегиде ошо барып кайра жазыңыз заявленияны дегенден кайра жазсам, мага мондай талон берди, заявление жазылды, регистрация болду. Кечеки число менен регистрация болду. Октябрда болгон окуя. Октябрда болгон окуя мына кечегиде 23-үндө регистрация болду. Меникин регистрация кылышпаптыр, жок, заявлением таппай атышат. Акыйкатсыздык болуп атат. Балдарымды уруп кеткен киши жоопко тартылбай туруп, анан кийин баягы коргогон киши күнөөлүү болуп калганга мен ошого нааразы болуп атам да. Эч кандай орган жактан бизге жардам жок. Биз мисалы бир жерден бирөө уруп кетсе, же бирөө бирдемени урдап алса, органга кайрылышыбыз керек да. Ошолор жардам берет дейсиң да, ошолорго ишенип барабыз. Алар болсо эч кандай таянак кылбайт. Барсаң, өзүңөрчү чечишип алгыла дейт. Мына начальнигине кирсек дагы, силер мындай эле урушуп мушташкан турбайсыңар, барып өзүңөр чечишип алгыла деп атат. Анан мен айттым, өзүбүз чечишкенге ал айыл түшүнбөйт экен. Эмнеге карабайсыңар? Эмнеге неметпейсиңер? Эртең күнү балдарым бирдеке болуп кетсе, ошол болгу чакты дейт. Болгу чакты сиз отура бериңиз дейт үйдө. Анан кийин келиңиз дейт мага. Ал ызылдаганым ошол да, мен уже кайрыла турган жерим калбай калды ужечи. Прокуратурага барып да арыз жаздым. Ген прокуратурага да жаздым. Эч кимсе эч кандай таянак кылбай жатат, мисалычы. Биз Батир ээси менен байланышканыбызда ал мындайча жооп берди. Экөөңүздөрдүн ортоңузда да чыр чыккан экен го, анан бир тараптуу болбосун, сиз да комментарий бересизби деп чалып атам. Мен айта албайм, мен азыр эми кыйналып атам, дашыналып. Асел мен сабап аткан видеосун чыгарам. Биз сабаган эмеспиз. Доказать этсин. Комментарий бере албайм мен азыр. Айта бербей, бокту жей бербей сабап койчу. Асмак бети жок. Бул маселе боюнча Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына байланышып, бирок маалымат ала алган жокпуз.